Ражап айында кандай дуаларды кылабыз? Дуа туугандар, пенденин Аллахка көрсөткөн эң чоң урматы бул дуа болот. Ушуну унутпаңыздар, ибадаттын маңызы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ражап айы киргенде ушул дуаны кылган экен. Мен кайталайын, окуйун, сиздер кайталап берсеңиздер, Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан ва баллигна Рамадан. Сиз ушуну жаза бериңиз. Анткени жамаатка бүткөндөн кийин телефондоруна тартып же тайпага, группага жөнөтүп коюңуз. Бул илим туугандар. Умрага жөн эле келип кетпеш керек. Адамдын илими өсүш керек. Мааниси кандай? О Аллахым, Ражапка берекеңди чач, Ражаптан Шабан айына берекеңди тегиз чач, жана Рамазанга бизди жеткир деп дуа кылган. Сахабалар 6 ай Рамазанга жеткир деп дуа кылат эле, жарым жыл. Рамазанга жеткенден 6 ай Рамазандагы кетирип койгон, маани бербей калган кемчиликтерибизди кечир деп дуа кылат эле. Арзу кылып күтөт эле деген сөз да. Бул ушул дуа. Инибиз жазып берет, группага жөнөтөт. Мына ушул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азыркы Ражап айы, кийинки Шабан айы, Рамазан айына дуа кылып атпайбы? Ушул хадистен алымдар эмне өкүмдү чыгарган? Жакшы заманга чейин менин өмүрүмдү сакта деген шарият уруксат экен. Жакшы күндөргө чейин менин өмүрүмдү сакта деп. Мисалы, дайыма эстесем көзүмө жаш келе берет. Жубакста сабак өтүп атып, ата менен кыздын мамилесинде өтүп атып, Аллахым, ушундай жакшы өмүр бер, кыздарымды өз колубуз менен узатууну насип кыл деп дуа кылат. Эми тагдыр экен. Биз да дуа кылалы ушул берекелүү жерден. Кыздарыбызды ошол өзүбүздүн ак тилек, ак бата менен узатуубуз. Эмнеге? Кыз киши үчүн тойдо адал нике менен күйөөсүнө баш кошуп, жубай болуп, колуктуу болуп кетип атканда, атанын турганы тойдо катышып, атанын деми, атанын бир айткан дуасы кыз үчүн өмүр бою дем болот экен. Ким билет эртең күйөө бала кандай болот, жакшылыгын сурайбыз. Ким билет ал канча өмүр сүрөт, бирок атанын ошол тойдо катышып туруусу күйөө бала үчүн сүр, кыз үчүн сый болуп эсептелет экен. Ошон үчүн Аллахым биздиге дагы көп кыз берсин, бала менен кошо. Кыздарды узатууну Аллах таалам тарбия менен, таалими менен өзүбүз никеде туруп, күйөө балага жакшы насаатыбызды айтып, өз колубуз менен узатууну насип кылсын. Бул хадистен эмнени чыгарттыра алыңдар? Жана Пайгамбар дуасынан жакшы күндөргө жеткирүүнү сураган. Суроо бул жакшы экен да. Аллахым, кийинки жылы умрага жеткир, кийинки жылы ажылыкка жеткир, жакшы бир мамлекетибизде жакшы бир иш-чараны ачууга жеткир депчи. Бул жакшы нерсени суранып атасыз да. Көңүл буруңуз, азыр мына астын ручка менен сызып койдум. Өтө маанилүү маселе. Эмнеге? Жакшы амалдарды кылуу үчүн. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимге 3 кыз берилсе, же 2 кыз берилсе, кызга сабыр кылып, тарбиясын мыкты кылып, таалимин мыкты кылып, күйөөгө узата турган болсо, ошо кыздар бейишке себепкер болуп, тозоктон калкан болот дейт. Карасаңыз, эмне үчүн? Жакшы амалга